Эми ушу ачка болоордун алдында адам даярданабы? Баш ооруй баштайт, баш айланат, кускусу келет. Биз ачкачылыктан коркпошубуз керек. Дарылоо максатында 3 күндөн ашык болуп, анан башталат. Биринчи очередде ушул давлениясы өтө жакшы төмөндөй баштайт. Анда доктурга барбай эле өзүм эле ачка боло берсем болобу деп. Жеңилдетиш үчүн биз атайын врачтар атайын процедураларды өткөрөбүз. Дарылоо аспект башталгандан баштап керемет таасир башталат. Саламатсызбы, урматтуу биздин көрүүчү угуучулар. Бүгүнкү темабыз ачка болуу же орозо кармоо, ушу орозо убагында ачкачылык менен кандай ооруларды дарылайт. Биз студиябызга врач, медицина илиминин кандидаты Саттарова Чынар Осмоновна чакырдык. Чынар Осмонова азыркы күндө ушул айтып кеткен ачкачылык методу менен же да башка бир жаңы методдор менен ооруларды дарылап келе жатат. Азыр эми өзүнөн ушул суроолорду угалы. Саламатсызбы, Чынар айым? Саламатсыздарбы? Чынар айым, биздин студияга келгениңизге рахмат. Өзүңүз жөнүндө айтып берүүгө, ушул оорулар жөнүндө айтып берүүгө келгениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Анан Чынар айым, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, мен сизди билем, бирок баягы бизди канчалаган кишилер көрүп атат, кандай врач болду экен, каяктан болду экен, мурда эмне иш кылды болду экен, азыр кандай дарылап атат депчи, биздин анткени коллегаларыбыз да көрүп атат. Рахмат, Ажипара Абдыгазиевна, ошол өзүңүз ушундай подкасттарды ачып, ошо элге денсаулык жөнүндө жакшы маалыматтарды жеткирүү максатында ушуну ачып отурганыңызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Мына бүгүн сиз насип кылып сиздин дагы ошол темада мени чакырганыңызга рахмат. Мен жөнүндө айтып кетсем, мен 28 жылдан ашык медициналык тажрыйбам бар. Албетте бул көп жыл десек да болот, же аз десек да болот. Бирок ошонун 20 жылы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институтунда үй бүлөлүк медицина кафедрасында врачтарга сабак деп коеюн, врачтарга сабак берүүгө арнаганмын. Андан кийин бир 5 жылдай убактым дагы мамлекеттик кызматкер болуп иштедим. Баткен облусунун эми азыркы сөз менен айтканда вице-губернатору болуп социалдык маселелер боюнча иштедим. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында дагы социалдык бөлүмдүн саламаттык сактоо тармагынын башчысы болуп иштедим. Акыркы бирок ошол 3 жылдан бери азыр дүйнө жүзүндө жаңы багыт медицинада пайда болгон бул интегралдык алдын алуу жана карылыкка каршы тармагы деп. Ошол эл аралык интегралдык жана карылыкка каршы медицинанын институтунун 2 жылдык окуусун окуп, ошодон кийин толугу менен азыр 3 жылдан бери ушул интегративдик медицинанын принциптери менен бейтаптарымды карап, ушул интеграция деп койгондо бул традициялык биздин өзүбүздүн протоколдорубуз деп коелук, дарылоо протоколдорубузга кошуп, жана ошондой башка ыкмаларды дагы адамдын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн, өнөкөт ооруларды дарылоо үчүн колдонуп атабыз. Бул мен бүгүн ушул сиздерге 3 жылдан бери 7 күндүк дарылоочу орозо деп коем. Бул бренд, бул ачкачылык менен кантип биз ооруларга бейтаптарга жардам беребиз, кайсы ооруларды кантип дарылоого, ушул боюнча мен бүгүн айтып бергим келет. Анткени 7 күндүк дарылоочу орозо бул орусчасы лечебное голодание. Албетте биздин кыргыз тилине терапиялык ачкачылык же болбосо дарылоочу ачарчылык деп же болбосо дарылоочу орозо деп которулат 3 термин боюнча. Бирок ошон позитивдүү болуш үчүн, кулагыбызга уккулуктуу болуш үчүн мен ушул курстарыбыздын атыны жана брендибизди ушул 7 күндүк дарылоочу орозо деп койгонбуз. Ушул 3 жылдан бери ушу менен алектенем азыр. Ийгиликтер каалайм сизге. Анда сиз айтып кеттиңиз, мынакей
2 жылдан бери атайын окуп келдим деп каерден окудуңуз? Бул эл аралык, получается, да, Москваныкы эл аралык институт, интегративдик алдын алуу жана карылыкка каршы медицинанын институту. Эң сонун. Биздин өлкөдө ушул интегративдик медицина боюнча мына бул эми өтө деле эски деп айтпайбыз, жакында эле келди, бүт дүйнө жүзүндө медицинага. Биздин саламаттык сактоо министрлигинде билебиз, баягы уруксат менен иштейт, лицензия алып. Сиз ушуну бериле турган атайын уруксаты бар бекен? Да, биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин реестрине интегративдик карылыкка каршы шифр кире элек. Бул бирок чет өлкөдө, мисалы уже мына Россияны айтсак, 24-жылдын май айында бул официалдуу Россиянын саламаттык сактоо министрлигинин реестрине кирилип, уже бул колдонулуп атат. Ал эми коңшу өлкөлөрдөчү, Казакстанда, Өзбекстанда бар бекен? Өзбекстанда жок, но Казакстан уже алды, бир аз болсо да бизден алдын. Бирок биздин Кыргызстанда, Бишкекте айрыкча азыр ушул интегралдык карылыкка каршы принцип менен превентич деп коебуз. Ушундай аябай заманбап клиникалар иштеп атат. Эң сонун, кут болсун. Анда биринчи суроом сизге, ушул тема боюнча биринчи суроом. Деги эле ачка болуу же ачкачылык ыкмасы менен дарыларды дарылоо деген эмне? Ошонун бир өзүнчө бир эмеси барбы? Жөндөмөсү, определенияси? Ооба, албетте, ар бир ыкманын өзүнүн жөндөмөсү жана бул биз медицинада колдонгонго уруксат болуш үчүн ал илимий тастыкталыш керек. Ошондуктан ушу ачкачылык менен дарылоо ыкмасы дагы, лечебное голодание бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде көптөгөн илимий изилдөөлөр өткөрүлүп, ал илимий тастыкталган, далилделген ыкмалардын бири. Бул эмне деген? Дарылоочу орозо деп мындан ары айта берейин. Бул деген кандайдыр бир убакытка эң сонун эме эмне дейт эле, жаңы сөз киргизиптирсиз. Бул сөздү мен ушу ачкачылык, ачарчылык деген сөз өтө мындай кандайдыр негативдүү ойду, сезимди пайда кылат дегендин ордуна дарылоочу орозо кандайдыр бир жакшы. Бул деле ошонун термини эле кыргыз тилинде. Ошон үчүн дарылоочу орозо деп бар жокто азыр бейтаптарга да ушуну түшүндүрөм. Жарнама берсек дагы ушинтип айтабыз. Биздин кыргыз тилинде лечебное голодание, дарылоочу орозо деп айтылат. Эми бул эмне деген? Бул кандайдыр бир убакытка адам тамактануудан баш тартат. Толугу менен тамак аштан баш тартат. Ал убакытта суу ичсе болот, бирок анын түрлөрү да бар да. Биздин курстарда биз 7 күндүк өткөрөбүз. Бул дарылоочу орозонун түрлөрү бар. Мисалы суу менен, чай менен, кургак. Да, и жана кургагы да бар. То есть, да, бул сухое голодание деп коет. Вот ушундай өзүн жана бунун кыска мөөнөттүү ачкачылык бар, жана узак мөөнөттүүсү, бул 5 күндүн ашыгы, бул уже дарылоо аспекти менен дарылоочу деп аталат. То есть лечебный эффект болуш үчүн сөзсүз бир нече күндөн кийин башталат. Бул аутофагия деген процесс, аны да айтып берем. Ошондуктан бул деген ошол лечебное голодание деп дарылоочу орозо бул атайын ыктыярдуу адам дарылоо максатында, оорулардын алдын алуу максатында, өзүнүн ден соолугуну чыңдоо максатында, орган системаларды калыбына келтирүү максатында, жашаруу максатында дагы ден соолук өзү сулуулук да. Да, ден соолук бул биринчи байлык деп атасыз, бул сөзсүз биринчи байлык. Ошондуктан ошо байлыгын көбөйтүү максатында ыктыярдуу бир канча убакытка тамак аштан баш тартып, жакшы натыйжаларга жетүү деп аталат. Мен бул жерден биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетким келет. Урматтуу көрүүчүлөр, медицинада биз мынакей азыр 9 жыл окуйбуз, андан да көп өмүр бою окуйбуз. Азырынча кыргыз тили боюнча мындай көп терминологиялар
өтө кыйын которушка. Ошон үчүн мына биз кээ бир жерлерин айтып кетип атпайбызбы? Лечебное голодание же дагы ошого эч кандай таң калуу болбосун. Биз дагы кенен эле баягы элдер көнгөн сөздөр менен сүйлөшө берели беймарал. Мисалы ошол эле гипертония же сахарный диабет деп айтабыз, аны элдин баары билет да. Ооба. Эми бул ачкачылык боюнча абдан көп изилдөөлөр өтүп атат. Ошол кандай организмге пайдасы бар, кандай таасири бар. Ошолор жөнүндө бир аз бүгүн ушул именно изилдөөлөрдүн тыянактары жөнүндө айтып бергим келет. Ооба, айтып берип кетсеңиз, жана Нобель сыйлыгына ээ болгонун, ошондон баштап деги эле качан кыргыздарда бар беле ушул ошол жөнүндө? Байыртадан эле кыргыз элинде бул элдик медицинада деп койсок болот. Бул баягы 40 күнгө, көп күнгө көк суу менен дарылап жүргөн. Бул өтө даанышмандык, өтө акылдуу. Ошол байыркы мен ойлойм, эми азыркы биз врач дегенибиз менен ошол убактагы дарыгерлер деп ойлойм да. Анткени бул жөн эле эмес. Бул азыркы күндө албетте биз айтып атабыз, бул илимий изилдеп, Нобель премиясын алып, далилдеп, тастыкталып аткан дегенибиз менен бул деген 14 кылымалдын Куранга түшкөн. Демек, байыртадан эле ошо орозо карма, өзүңдү тазала, өзүңдү оңдоо деген бул өзгөчө бир философия болуп келатат. Сизге кайсыл проблема менен, кайсыл оорулар менен кайрылышат ушул? Негизи ачкачылык менен дарылоодо албетте бүгүн көп адам түшүнбөйт. Бирок эл арасында негизинен ушул биз түшүндүргөндө, лекция окуйм мен атайын бейтаптарга, айтып беремин ал жөнүндө. Ошондо көбүрөөк албетте бар эле ооруларды дарыласа болот. 4 эле ооруга көрсөтмө жок да. Калган учурлардын баарына. Бирок эл арасында эң көп жүрөк кан тамыр системасы менен душар болгон оорулар бул ошол эле сиз айткандай кан басымдын жогорулатуусу да, бул гипертония оорусу. Ошондой эле мына биз метаболизм бузулду деп коебуз. Метаболизм деген бул зат алмашуу. Да, ошол зат алмашуу бузулгандыктан метаболический синдром деп бизде атайын бул синдром бар. Ал инфекциялык эмес оорулардын баардыгы ошого кирип кетет. Бул жүрөк кан тамыр системасынын оорулары, ошол эле эндокриндик бузуулардын аркасынан болгон диабет оорулары, онкология даже ушуга да кирет да. Ошол оорулардын баардыгы ушул ачкачылык менен дарыласа өтө жакшы натыйжа болот. Ошондуктан мындай эми Кыргызстанда бизде мына улуттук кардиология институтунун изилдөөсүнө таянсак, акыркы изилдөөлөрүндө кыргыз калкынын 40% бүгүнкү күндө гипертония оорусуна душар болгон. Бул анын артынан эле өтө көп элдин арасында диабет кетип атат да, кан диабети. Ошондуктан мага эң көп кайрылгандары ушулар. Жана, конечно, баягы ачкачылык ыкмасы дегенде эле элдин биринчи эле баягы оюнда бул арыктоо. Баягы ашыкча салмак боюнча дагы бетаптар көп да. Негизинен даже ашыкча салмагы жок арык адамдар дагы ушул биздин курттарга көп кездешет, көп келишет, анткени айласыздан. Анткени бул өтө мындай көп шарапаты көп, пайдасы көп, натыйжасы жакшы ыкмалардын бири. Деги эле ошо сиз айттыңыз, кыска мөөнөткө, узун мөөнөткө деп түрлөрүн, Ооба. канча дедиңиз азырда жол 7 күн? Да, кыска мөөнөттүү бул мисалы 1 күндүк да. Мына 1 күндүк орозо кармайбыз, бул кыска мөөнөттүк ачкачылык десе болот. Анткени бул интервалдык ачкачылыкка кирет. Биз интервалдык ачкачылык деп, мен муну интервалдык тамактануу деп айткым келет да. Анткени кээки тамактануунун ортосу бир аз убакыт болгондо организмде бизде физиологиялык ошол тамак аш сиңирүү системасынын жана боорубуздун иштешине бүт баарына жакшы шарт түзүлөт. Бузулбай иштегенге. Анткени ар бир органдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, мисалы гормондор, ферменттер
баарынын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, бир күндүк иштей турган, ошолорду бузбоо максатында, өз калыбына келтирүү максатында ушул интервалдык тамактануу деп, бул эми интернетте биздин литературада голодание деп айтылат, ошол абдан пайдалуу. Эми кайсы ооруларга дагы айтып сүйлөп кетебиз. Кандайча таасир тийгизет Да. ошону айтайын дедим да. Мисалы бир күндө кандай болот, 3 күндө кандай болот, Да. же көбүрөөк Да, болгондо? ошол бир күндүгү бул дагы абдан жакшы таасир этет. Анткени жанагы мен айтып аткандай, биздин ашказан системасын, сиңирүү системасында бир нече гормон, ферменттер жардам берет тамак ашты сиңирүүгө. Ошондо мисалы инсулин чыкканга дагы, уйку безинин инсулини чыкканга дагы ал углеводдорду толугу менен организмге сиңирүүгө жардам берет. Ал инсулинди дагы эгер убактысын берсек, анын баягы бат-баттан тамактанганда биз инсулинди көбөйтүп алат экенбиз дагы, анын деген сезгиничин жоготуп алабыз клеткаларга. Вот бул дагы өтө жакшы болот, именно ачкачылык учурундачы. Ошондой эле биздин өтүбүз, боор күнүгө өт аркылуу биздин шлактар чыгарып турат, башка кылып турат, май азыктардын баарыны организмде сиңирүү системасы бул өт аркылуу. Ага дагы өт азайып кетет экен барган сайынчы. Өт анткени туура эмес иштесе, ал биздин негизги өттү чыгаруу бул боор, бирок дагы боорго жардамчы биздин ичеги карындагы микробиом деп коет. Ошол микробиом дагы бизге жардамчы берет өт чыгарганга. Бирок биздин ичеги карындагы микробиом бузулган сайын ушул система, өттүн кызмат кылуу системасы деп коелу, ал да бузулгандыктан өт азайып, ошондуктан көп бизде мындай оорулар да пайда болот да. 29 симптом бир гана өт аздыктан. Ал симптомдор бир эле өт менен же боор менен байланыштуу эмес, башка органдарга дагы таасир этет. Ошону дагы көбөйтүү үчүн, баягы өз калыбына иштетиш үчүн бизге убакыт керек экен. Эми мен эки эле мисалды айтып кетейин. Вот ушул эки мисалында эки заттын, мисалы гормондордун деп коелу. Бул кыска мөөнөттүү, вот азыркы ыйык орозо айында биз азыр орозо кармаганда ушундай процесстерге жардам берилет. Анан мындан башка дагы мисалы 3 күндүк ачкачылык менен, анан бирок терапиялык дарылоо аспекти 3 күндөн ашкандан кийин гана башталат. Кантип дегенде, ал биздин организм акыркы тамак ашты жеп анан токтоткондон кийин, ошол акыркы тамак аштын калдыктары деп коелук, эми элге түшүндүрөбүз да, бул эми бизде медицинада гликоген деп коет. Ал 3 күнгө чейин жетет. 48-72 саатка чейин биз ошол оозубуз менен жеген тамактын калдыктарын иштетебиз, то есть организм. Андан кийин бул сырткы тамактануу деп айтылат. Сырткы тамактануу анткени сырттан кирип атат да. Же болбосо углеводное питание деп койсок, бул анткени көбүрөөк биз углеводдон энергия алабыз, мээ дагы, организм дагы. Бирок 48-72 саат өткөндөн кийин биз тамак аштан толугу менен жебей турабыз да, ачкабыз да. Ошондо эң кызыктуусу ушул жерде, эң керектүү, пайдалуу процесс эми башталат. Бунун аты аутофагия. Бул эмне деген? Бул деген аута деген сөз грек тилинен алынганда бул өзүндү, фагус деген жейм деген да. То есть клеткалык деңгээлде бизде сырткы тамак токтогондон кийин уже эч кандай тамактануу жок. Ошондуктан организм, ар бир клеткалар, митохондриясы бар дени сак клеткалар бизге кызмат кылуу максатында, энергия берүү максатында алар деген ички тамактанууга өтөт. Бул биринчи кезекте албетте керектүү эмес, эски, оорукчан клеткаларды, кандайдыр бир жыйылып калган токсин шлактарды, ошондой эле мындай бир бузулган белоктор деп коет, амилоидный бляшкаларды. То есть бизде организмде албетте жакшы клеткаларыбыз бар, жана оорукчан клеткалар бар. Ошол аутофагия башталганда жакшы клеткалар күчөнүп, иштеп, энергия алып, эмне менен тамактануу ушул эски жаман клеткалар жеп,
жеп деп кое берейик эми албетте бут тазалануу башталат. Ушунун аты аутофагия. Эң негизги биз ушул дарылоо максатында 3 күндөн ашык болуп анан башталат. Мен дайым өзүм бекаттарыма деле айтам. Бүгүн биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн жөн эле биз азыр мындай жеңил тамак аштан баш тартып турабыз, бирок дарылоо ресурсубуз, ички биздин доктурубуз, мен дайым аутофагияны доктор деп айтам, ал 48-72 саатта гана башталат. Ошого чейин биз сабыр кылып, чыдап да, анан ошол жеңилдетиш үчүн биз атайын врачтар атайын процедураларды өткөрөбүз. Ошол процедуралар менен оңоюраак өтөт, комфорттуураак болот да дегендей. Анан ошол дарылоо аспект башталгандан баштап керемет таасир башталат. Эми мен башында бир аз ошол эмени албетте баягы мен шашылып суроо берейин деп атам. Суу бул жерде кандай болот? 3 күнгө чейин суу да ичпеш керекпи? Жок. Эми эгерде биз суу менен ачкачылыкты баштасак, суу менен эле кете берет. Эгер бул сухой голодание башталса, потому что методикасы ар кандайлар бар да, колдонулган именно ар кандай методикалардын бири суу менен, бири суусуз. Вот эми албетте суу менен болгон жеңилирээк. Анан биринчи мындай тажрыйбасы жок адамда биринчи суу менен башташ керек. Бирок сухой голодание деле өтө пайдалуу. Ал жерде аутофагия 3 эсе күчтүүрөөк иштейт. Бирок биз врачтар сухой голоданияны көп күнгө, көп узакка сунуштабайбыз. Канча күнгө көбүрөөк, канча күнгө максимально канча күнгө сухой голодание, суусуз? Да, 7 күндөн ашпаш керек. 7 күндөн ашпаш. Так 1 күндүк, 2 күндүк бул абдан сонун. Биздин ушу 7 күндүн ичинде биз 1 күн, 2 күн сөзсүз практикалайбыз. Бирок көпкө биз сунуштабайбыз. Дагы мындай суроо, анда көпчүлүгү сурашы мүмкүн. Анда докторго барбайлы, өзүм эле ачка боло берсем болобу депчи. Албетте ошентип ойлошу мүмкүн. Бул деле медициналык илимий тастыкты алган ыкмалардын бири. Кадимкидей эле биз дары дармектерди колдонгон, башка методдорду колдонгондо эле бул деле дарыгердин көзөмөлүндө өткөрүш керек. Эмнеге дегенде, анткени ушул ачкачылык учурунда ар кандай өзүнүн как сказать, симптомдору болушу мүмкүн да. Ошол симптомдорго жараша биз индивидуалдык подход менен, ал мисалы баш ооруса кандай кылыш керек, кускусу келсе кантиш керек, баш ооруга жараша жана албетте бекаттарыбыз ар кандай өтө татаал өнөкөт оорулары менен болушу мүмкүн. Кимге болот, кандай кылса болот, аны албетте ар бир адам өзү биле албайт. Ошон үчүн кыска мүнөттүү мындай орозо кармаганда кадимкидей 1 күндүк, 2 күндүк, анда албетте үй шартында үйрөнүп алып өткөрсө болот. Бирок дарылоочу орозо, то есть бул лечебный, мындай дарылоочу максатында боло тургандай, албетте адистин ушу тажрыйбалуу көзөмөлүндө өткөрүш керек. Эми ушу ачка болоордун алдында адам даярданабы? Же мына мисалы мен бүгүн кааласам эле бара беремби? Албетте. Бул методиканын ар кандай жолдору бар. Бул баягы ачкачылыкка кирүү, анан өзү ачкачылык өзү жана чыгуу деген да. Ошол кирүүнүн дагы ар кандай ыкмалары бар. То есть даярданып кирсе да болот. Бирок экспресс вход деген да болот. Биз аны врачтар колдонобуз. Да. Бирок мындай айтып келгенде, биздин физиологиялык организмдин мүмкүнчүлүгү кайсы күн болбосун, качан болбосун ачкачылыкка даяр. Биз ачкачылыктан коркпошубуз керек. Бул деген байыркы эле ушул адам жер жүзүндө пайда болгондон бери эле биз ушул табияттын бир четибиз, ушул эле кумурска, бөрү, ит, чымчыктардай эле баягы физиологиялык биздин организмибиз, мисалы тамак жеп, анан кийинки тамак тапканча
ачка жүрүүгө даяр да. Биздин цивилизациябыз өнүккөн сайын адам жаныбарларга караганда акылы бар. Ошон үчүн өзүнүн колу менен цивилизацияны өнүктүрдүк. Аябай заманбап шарттарда жашап атабыз. Ошондуктан биз унутуп калганбыз, что ачкачылыкты унутуп калганбыз. Ачкачылык ооруганда ачка жүрүү менен дарыланганды унутуп калганбыз. Колдонбойбуз, көбүнчө колдонбойбуз. Бирок бул жаныбарларды эгерде байкасаңыздар, кимде ити болсо үйдө же болбосо малы болсо да, алар ооруп калганда алар ушул өздөрүнүн мындай рефлекс, инстинкт деп коелу, ушундай аларда акылы жок, бирок алар тамак жебей коюшат, суу ичет, бирок жатып анан өзүнөн өзү эле айыгып кетишет да. Анткени бул ресурс берилген. Бул ресурс жандын баарына берилген. Биз адамзат эми унутуп, кайрадан эми мына мындай популярдаштырып, илимий изилдөөлөрдү өткөрүп, анын пайдасын көрүп, анын натыйжаларын көрсөтүп атып, азыр элдерге түшүндүрүп атабыз. Сиз мал жөнүндө айтсаңыз, мен бир эстеп кеттим бир окуяны. Тоого көп барам да, анан менен барган бир биздин бир жолдошторубуз ити менен кошуп барчу. Анан айтат да, үйгө келгенде чарчап келесиң да, кечиндечи, аябай баягындай узакка барганда. Итим таң калыштуу дейт, тамак ичпейт дейт, чарчаганда. Анан эртең менен эрте ойгонгондо ошол кезде гана ичет дейт. Кандай гана таттуу тамак бербесем дейт. Ошону эстеп кеттим, сиз айтсаңыз. Ооба, мен дагы биринчи ушул ачкачылыкты изилдеп, бул эмне үчүн жардам адамга пайда деген изилдөөлөрүм болгондо, өзүмдүн окуп баштаганда мен да өзүм итимди эстедим. Мен 7-класста Акмойнок деген сонун итим бар болчу. Анан бир кезде картайып эле калган учурунда ал деген таланып келген. Абдан таланып, канап, ушундай бир оорукчан болуп келген. Анан өлүп калат деп аябай коркком, ыйлагам. Бирок атала жасап берсек дагы, нан берсек дагы, эт берсек дагы жебей койгон да. Анан деп аябай коркком. Бирок бир нече, билбейм, азыр эстей албайм, канча күн кайра эле ушу итим ооруп өзүнө келди. жатып, бирок суу ичет эле, жатып өзүнө келген. Вот это и есть внутренний ресурс, вот это и есть ушул аутофагиянын касиети да, аутофагиянын. Бул аутофагияны 2016-жылы Япон окумуштуусу Ясумори Осуми толугу менен баягы сүрөттөп, көрсөтүп, изилдеп берген үчүн Нобель премиясын алган. Илимий түрүндө. Бирок бизде аны илгертен эле билчү да. Буну илгертен эле билген. Биз азыр эле айтып атабыз, мына бул илимий тастыкталды, буга Нобель премиясы берилди деп. Бирок бул илгертен эле мына азыр айтып атабыз, мына 14 кылым алдын Куран менен орозо карматып келген адамзатына. Ошондой эле баягы 10 күндүк, 40 күндүк көк сууга отургузган. Ушулардын баары мындай келгенде, эми бул биздин табигый эле адамдын ичиндеги ресурсту активдештирүү болгон процесс да, ушул аутофагия. Бирок аутофагияны ушул өзүн өзү тазалоодо процессти жүргүзүш үчүн сөзсүз 48-72 сааттан ашык кармаш керек. Эми ушу 3 күндүк дедиңизчи, андан узагыраак ар бир адам бир нерсе байкайт да, баш ооруйт, эмне, ошолор жөнүндө айтып бересизби? Кандай белгилер болот? Ошо эмнеден коркпош керек дегенди. Негизи дүйнөлүк деңгээлде карап көргөндө 100% калктын 2% эле ачкачылыктан коркпойт экен. 98% бүгүнкү күндө ачкачылык ыкмасын колдонуудан жана деги эле ачкачылыктан кандайдыр бир стереотип, коркуу калган да. Бул изилдөө бир жерде болгонбу? Да, бир жерден окуп, ушуну мен айтып атам. Анткени баарын эле айтсаң, азыр мисалы это ушул статистикага туура келет. Эмне үчүн коркот? Албетте, бизде согуштар болгон, ачарчылык заман болгон, андан калат генетический стереотип да. Экинчиден, ачка болуу албетте комфорттуу эмес акыбал. Ошодон коркушат. Комфорттуу эмес, анткени баш ооруй баштайт,
баш айланат, кускусу келет, кандайдыр бир дискомфорттук денедеги мындай бир сезимдер пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз врачтын көзөмөлүндө өткөндө биз атайын ар бир ушул жакшы эмес симптомдорго да, именно ушул ачкачылык багындагы болгон симптомдорго жана оорулуунун аркасынан болгон симптомдорго биз медициналык кадимкидей кеңештерибизди, дарыларыбызды колдонобуз. Баягы давлениясы түшүп кетет же көтөрүлүп кетет, ушундай болушу мүмкүн. Да, ушул көбүнчө адамдар айтып, мен да жүрүңүз, сиз деген өзүңүздү оңдоңуз, давленияңызды төмөндөтүңүз десем, кээ бирлер болсо менин давлениям өтө төмөн, мен гипотоник деп айтылат, анан барсам андан да бетер түшүп кетиши мүмкүн деген коркунуу. Бул коркунуу эч кандай кооптуу эмес да. Анткени биздин организмдин өзүнүн ичиндеги ресурс өзүнө өзү гомеостаз деп коет. Мындай эгерде давлениясы төмөн болсо, именно ушул ачкачылыкта өтө түшүп кетпейт. А бирок давлениясы жогору болгондор чындыгында, мен азыр 3 жылдан бери канча гана гипертоник деп коеюн, давление оорусу менен душар болгон бейтаптарымда аябай сонун даже кереметтүү өзгөрүүлөрдү жыйынтык байкап атам. Биринчи очередде ушул давлениясы өтө жакшы төмөндөй баштайт. Бара-бара албетте биз баягы кээ бирлер ойлойт да, бул ачкачылык менен анда дарылана берели деп ойлойттар да. Мен айтам, жок. Ачкачылык бул кошумча биздин ыкмабыз, бирок биздин медициналык өзүбүздүн протокол боюнча колдонулган дарылар менен кадимкидей экөө айкалышылат. Бул экөө бири-бирине эч кандай даже дозировкасын өзгөртпөйбүз. Бирок бара-бара өмүр бою деп 30, кээ бирде 10 жыл, 20 жыл ушул гипертониянын дарыларына колдонуп жүргөндөр бара-бара дозасы азаят жана өзүн да ичпей койгонго шарт түзүлөт. Менде ушундай бейтаптарым бар. Азыр дары ичпей калдым. Ичсем да ошол давление көтөрүлбөй калды, ичпесем да көтөрүлбөй калды деген кыргыз бейтаптарынын ичинде. Мен эми бул Ворошилов Москвада көбүнчө бейтаптарга айтып берем да, Ворошилов деген өтө, Александр Ворошилов деген өтө 20-30 жылдан бери ушул практикалаган дарылоочу орозо лечебный голодание курстарын практикалаган өтө тажрыйбалуу доктор бар. Мен ошого барып окуп келгем. Ал анын айтуусунда 200 миңден ашык бейтаптары анын курсунан өтүптүр. Бири дагы ошол анын лекциясында ушинтип атат да, бири дагы доомат кылган жок дейт. 200 миң адамдан ашык. Сенин ачкачылыгыңдан мен оорум андан бетер күчөп кетти, же болбосо язвам ачылып кетти, же болбосо башка жагыма дагы бир залалдарды келтирди деп айткан жок. Мына мен 3 жылдан бери өткөрүп атам. Мен 3 жылдын ичинде бир 900 адамдай бейтаптар өттү биздин курстан. Алардын ичинен дагы чындыгында бири дагы Чынара, сенин курсуң мага болбоду, мага жардам бербеди, бул болбогон нерсе, мен оорум андан бетер көбөйдү, же болбосо мен жакшы жакка эмес, жаман жакка өзгөрдүм деген бир бейтап болгон жок. Ушунчалык бунун пайдасы эгер туура колдонгондо өтө жакшы натыйжа берет. Сонун. Сиз ушул бейтаптар кайрылганда ага чейин келгенге чейин изилдөө болобу, лаборатордук, инструменталдык изилдөөлөр. Ошол ачкачылык болуп аткан кезде, этапта бүткөндө. Да, албетте эми сиз врач катары кызыктарсыз бул суроого да, деги эле элдердин ичинде дагы ушундай суроолорду берет. Бирок да, изилдөөлөрдү өткөрсө болот. Бирок жанагы мен айткан 48-72 сааттан кийин биздин организмде өзүнүн ресурсу башталганда, бул аутофаги деп айтылды дедим, ал өзүн өзү тазалап баштаганда, бул сиз азыр буга чейин тапшырдыңызбы, изилдөөлөрдү өткөрүлдүңүзбү, ага кандайдыр бир тиешеси жок. Ал баары бир деле иштей баштайт. Ошондуктан мен башында деле ошентип жүргөм, мага өзүңөрдү алып келгиле,
эме чекаптан өтүп келгиле депчи. Өткөндө деле, өтпөгөндө деле мен ушул байкап Өзгөрүү көрдүм. болбойбу, Жок, кереги жок. То есть албетте биз врач все равно биз Ооба. консультация кылабыз да биринчи. Кимге болот Мгм. голодание, кимге болбойт. Анан муну индивидуалдык түрдө гана. Баардыгына эле мына анализ тапшыр же бул анализ тапшыр дебейбиз. Кимге бул оорунун түрү да көп, оорулуу адам да көп. Ошон үчүн бул индивидуалдык гана подход менен айтылат. Бирок сөзсүз ачкачылыкка келиш үчүн мынаны тапшыр, анан кийин келесиң деген бизде эреже жок. Жакшы. Демек сиз ушул ыкма, дарылоо ыкмасы ачкачылык менен интегративдүү эмес, панацея деп айта аласызбы Жок, ооруларга? албетте эч кайсы ыкма, бул күндө аябай көп ыкма бар дарылоо максатында, панацея боло албайт. Булар баардыгы бири-бирине кошулганда, бири-бирине күчөткөндө. Ошон үчүн албетте эч кайсы метод панацея деп айта албайбыз бүгүнкү күндө. Бирок илимий изилдөөлөргө таянсак, мына мен азыр 12-жылы, 15-жылы, 17, даже мына акыркы 19-жылкы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалары жана тыянактарга таянсак, бүгүнкү күндө илимий тастыкталды. Ачкачылык жүрөк кан тамыр системасынын баардык ооруларына оң жагынан таасир этет. Холестериндин деңгээлин нормалдаштырат, давленияны түшүрөт. Албетте баягы атеросклероз менен байланышкан ооруларга өтө, ишемическая болезнь сердца и так далее, стенокардия, ушулардын баардыгына. Менде көп андай бейтаптарым, өзүм кардиолог болгондуктан көптөгөн бейтаптарым ушул категория ооруларын десек болот. Ошол эле илимий изилдөөлөрдүн тыянактарын алсак, бул кант диабетине болгон изилдөөлөр. Бүгүнкү күндө кант диабетинин 2 түрү бар. Биринчи типке биз колдонбойбуз. Вот экинчи типке илимий изилдөөлөр бүгүнкү күндө ушул ачкачылык менен инсулиндин сезгичин, то есть клеткага болгон байланышын күчөтөт. То есть бизде инсулин резистентность деп айтылат. Качан клетка менен инсулин бири-бирине жакшы байланышпай, инсулин углеводду, глюкозаны дейт коелу, клеткага киргизе албай калганда. Вот именно ушундай изилдөөлөр бүгүнкү күндө кечеги эле 17, 18, 19 жылдардагы изилдөөлөрдүн макалалары да. Мен бир эски макаланын бирин айтайын. Мисалы, Циммерман, бул аябай чоң крупный ученыйлардын бири. Бул 94-жылы жазган макаласын окуп калдым. Ал жерде айтып атат, кимде ким боор ооруларга жасаган изилдөөсү жана жүрөк ооруларда, ушундай ооруларды жыйнап, ошол макаланын тыянагы мындай болуп чыгып атат. Кимде ким боор оорулары менен болгон, бул гепатит болушу мүмкүн, жировой гепатоз, фиброз, башкалар да, ошолордун баарын алып, эгерде 6 жолу 7 күндүк ачкачылыкты кармаса, бир-эки жылдын ичинде 40% боорунун клеткалары жаңыланат деп атат. Бул деген биз үчүн чоң натыйжа, канча гана оорулар, боор оорулар көп. Ошол эле статьяда жүрөккө болгон таасири 20% деп атат. То есть ушундай бир илимий изилдөөлөр бүгүн аябай көп. Дүйнө жүзүндө өтө окумуштуулардын, кызыктар болгон окумушталар, ушу ачкачылыкка болгон окумуштуулар да көп. Эми башында чычкандарга жасаганда ошону кичине айтып берсем, адамдарга бир аз түшүнүктүү болсо керек. Ошол албетте бул ачкачылык адамга кандай таасир этет, этпейт дегенди окумуштуулар биринчи кезекте экспериментти жаныбарларга өткөрүлөт. Ошо жаныбарларга өткөргөндө лабораториядо ак чычкандарга жасайт. Ошо ак чычкандарды алып туруп эки группага, контрольный экспериментальный группага бөлүп, жашы боюнча, оорулар боюнча, чычкан болсо деле аларда деле жүрөгү бар, иммун системасы дегендей ошондой оорулардын баарын алганда, бир группаны толугу менен тамак ашка болгон шартты тамак жегенге баарын түзүп берет.
Мен ушул группаны дайым бейтаптарга айтып бергенде, бул биздин кыргызбайская группа деп коем да. Анткени чындыгында азыр биздин тамак аш индустриябыз өтө өнүккөн убакта, өтө баягы заманыбыз жакшы убакта жашап атабыз. Баягы эч качан биз ач калуу дегенди билбесек керек. Азыр мындай оозубуз тынбайт да, оозубуз тынбайт. Дайым эле тамак аш тамактанууга бар жокту магазиндер, кафелер, үйдө дагы холодильник, баттуу шарттар азыр мындай көп. Ошол группа деп коелук, бул бир чычкандар. А экинчи группа бул 7 күн алар эми биз ыктыярдуу деп атсак, булар эми мажбур да, мажбур ачка болушат. Анан кайра дагы бир жума тамак беришет. Дагы бир жума ачкага мажбур кылышат. Ошентип атып бир убакыт өткөндө эки чычкандардын командасы боюнча аларды салыштырат. Салыштырганда кереметтүү өзгөрүүлөр. Кыргызбайская биринчи группа, оозу тынбаган деп коеюн. Бул группада эч кандай оң жагынан кеткен өзгөрүү болбойт. Кайра өнөкөт оорулары көбөйөт. Өнөкөт оорулары осложненияда залал болуп, анча мынчасы ошо өнөкөт ооруунан өтүп кетет. Вот экинчи андан башка дагы жаңы оорулары кошулат. Экспериментальный группада кереметтүү өзгөрүүлөр десем да болот. Анткени биринчи кезекте ошол бар өнөкөт оорулары азаят. Айыгат десек да болот. Жаңы оорулар кошулбайт. Ошон үчүн алдын алууга өтө бул жакшы, пайдалуу ыкма. Ошондой эле келбети өзгөрөт. Даже кээ бирлери мындай эле улгайган эле чычкандар балалуу боло баштайт. Анткени жашарат. Потому что мына гормоналдык системага дагы ачкачылык өтө оң таасир берет да. Ушунчалык жакшы таасир берет. Бул адамга дагы, бул жерде бул экспериментте. Анан эң негизги булардын өзү табигый жашоосу ак чычкандардыкы 5 жыл. Негизги өзгөрүү 30% эксперименталдык группада өмүрү узарат. Бул биринчи кызыктар болгон окумуштуулардын эксперименттери. Андан кийин албетте уже элдерге, адамдарга, ооруларга уже акыркы мен 15 жыл деп кое берейин. 15 жылдан бери өтө мына жаңы макалалар өтө көп, өтө изилдөөлөр көп. Мунун ошо ачкачылыктын таасири боюнча. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ачкачылык мына аутофагия башталганда адамдын өзгөрүүсүн эле мындай келбети өзгөрөт. Чындыгында адам жашыраак көрүнө баштайт. Чачтары оңоло баштайт. Мына аутофагия башталганда ал тандабайт да сиздин кайсы клеткаңыз, кайсы ооруңуз депчи. Ал бир заматта, бир убакта башталдыбы, ал биздин канча клетканын деңгээли болсо, ошол чачыбыздан баштап терибиз деп коелу, көзүбүз деп коелу, даже ушу көздүн да структурасыга өтө, зрениясын оңдогонго өтө аутофагия жардам берет. Мурдубуз деп коелук, оозубузда мына бездерибиз, жүрөк, өпкө, машказан, боор, бөйрөк, эми бардыгын айтып кете берсек, муун системасы, даже сөөк системасын ушу тырмагыбызга чейин бир заматта, бир убакта ушул аутофагия башталганда ал тазалануу, метаболизмди оңдоо, эски клеткаларды кетирүү, жаңы клеткаларды стимулдоо, стволовой клеткалар деп коет, ошону аябай активдештирүү. Ал эски клеткалар, оорукчан клеткалар кете баштаганда, албетте өнөкөт оорулар артка кайта баштайт, ушу чычкандай эле. Инсон. Сиз айтып кеттиңиз, ушу панацея эмес, деги эле мүмкүн бул суроого туура келбейт. Бул ачка болуу менен дарылануу бир 4 ооруда противопоказания деп, ошону айтып кетсеңиз, кайсы оорулар депчи? Да, эми бейтаптардын арасында, деги эле угуучулардын арасында кызыктар болгон болсо, балки менин оорума болобу, болбойбу деп ойлонуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн да, албетте бул интернетте башка информация берилиши мүмкүн. Ушул суроолордун баары мен биздин көрүүчү угуучулардын атынан берип атам деп ойлойм да. Аракет кылам. Да, эң туура. Бул 4 оору деле эмес, бул учур десек болот, бул акыбал десек болот. Мисалы, балалуу жана кош бойлуу убагында ачкачылык эч качан болбойт.
бул бир. Кош бойлуулуу. Кош бойлуу жана бала эмизген убакта. Эмизген 2 жылга чейин сөзсүз эмиздирип. Анткени төрөгөндөн кийин мага жаш келиндер чалат. Мен аябай кош бойлуу убагымда бир аз толуп калдым. Мен барсам болобу? Мен айтам, жок. Биринчи кезекте баланы 2 жашка чейин эмиздирип, анан кийин бүткөндөн кийин еще успеешь деп коем да. Биринчиси. Да, биринчиси. Бул акыбал да, бул это оору эмес. Экинчиси, бизде салмактын индекси деген термин бар. Салмактын индекси 18ден төмөн болсо албайбыз. Бул эмне деген? Салмак биздин көбүнчө мындай элдер ойлойт да, бул салмак адам улгайган сайын салмак көбөйөт, бул жашымдыкы, мен жашым көтөрөт, мен өзүм деле жеңелерим бар. Ай, бир аз арыктагыла деп койсом, ай жок, бул уже менин жашымда деп айткандар да бар да. Ошон үчүн сразу түшүндүрүп кетейин. Биздин салмагыбыз улгайган сайын эмес, биздин жашыбызга эмес, биздин боюбузга жараша болуш керек. Ошо боюга жараша өзүнүн формуласы менен чыгарган индекс массы тела деп коет. Бул ошо салмактын индекси. Ошол салмактын индексин чыгарганда бул нормасы 18-24. Ошол 18ден төмөн болгондорду биз албайбыз. Анткени аларда ачкачылыкты албетте адам арыктайт. Алар андан да бетер көбүрөөк арыктаганда уже булчундарга өтүп кетиши мүмкүн да. Вот ошондуктан мындай кыйналбаш үчүн биз аларды ушул бул как показания, противопоказания. Бирок менин тажрыйбамда 3 жылдан бери салмагы 18ден салмагынын индекси 18ден төмөн болсо дагы 4-5 адам менин курсумдан өтүштү айласыздан. Анткени биринде ревматоидный полиартрит, биринде аллергиясы, биринде азыр эстейм бронхиальный астмасы. То есть ушундай оорусу бар, бирок салмагы жетпейт. Бирок мен албайм десем, оорусуна керек, бирок кыйналат да. Дайыма айтам, сиз кыйналып каласыз, сизге болбойт десем, мен чыдаймын. Мен анткени уже чарчадым, тажадым деп айтышат. Тажадым ооругандан. Вот ушул сөздү көп уктум. Дары иче берип, дарыланып, уже мен башка ыкмаларды да кошоюн дегендер да бар да ичиндечи. Ошондойлор болду, бирок, конечно, врачтын көзөмөлүндө болгондуктан биз аларды туура кийин чыгып кетүүнү да үйрөттүк. Үчүнчү учур кимге болбойт? Биринчиси кош бойлуулар, эмизгендер, экинчи салмагы боюнча. Салмагы төмөн аз, да, арык адамдар. Өтө арык дегенде. Үчүнчү учур бул деген мына биз кан диабетинин эки түрү бар дедик, эки тип. Биринчи тип жана экинчи тип. Биринчи типке болбойт. Бирок азыр Америкадан Дайсон, по-моему, Дайсон болуш керек, деген врач биринчи типти дагы азыр ачкачылык менен дарылап, азыр китептерин жазып атат. То есть уже дүйнөдө биринчи типке дагы колдонулган учурлар кездешип атат. Бирок ал илимий тастыкталбагандыктан биз пока аны колдонууга баш тартып атабыз да. Бирок экинчи типке сөзсүз. Ошон үчүн биринчи типти албайбыз. Бул инсулин сайышып, инсулин менен жүргөндөргө. Ал жерде төртүнчү кимге болбойт? Бул кандайдыр инфекциялык оорулар учурунда, баягы күчөгөн учурунда да, острый инфекциялык оорулар, же болбосо ушундай оору ал деген барып и так өзүн арыктатып аткан учурлар. Мисалы, обострение деп коет, да, инфекциялык обострение оорулар жана хронический оорулар обострение болгондо жана ушул оорунун айыбынан адам өзүнөн өзү арыктап кетип атат. Мисалы, туберкулез, бруцеллез. Да, булар вот болбойт, буларды албайбыз. Да, гепатит мисалы да. Бирок кээ бирлер ойлойт ушундай учурда мисалы онкология ооруларына албаса керек деп өтүшөт да. Мен онкологиянын эгерде өтүшүп кетип, өтө арыктап кетип, уже метастаздар башка органдарга барып, адам 4-чү стадияга барып калганда албетте албайбыз. Бирок 1-чи, 2-чи, 3-чү стадияда алабыз. Ал илимий тастыкталган. Онкологиянын ооруларга дагы бүгүнкү күндө кошумча катары албетте ушу ачкачылыкты колдонууга илимий далилдер бар. Төртөөн айттым. Ал эми эгерде хирургиялык срочно оперативный состояние болсочу? Жок, мен
оору жөн соматикалык ооруларды айтып атам, хирургиялык ооруларды эске албайт. Мисалы травматология, хирургия ооруларды эске албаганда албетте албетте сиз эми врач болгондуктан тактап атасыз. Ооба, ошондой да, аларды албайбыз. бизде азыр канча киши көрүп турат, алар да ойлоп калат да, суроо беришет да. Да, мага мисалы мен бир бетагым чалды. Мен азыр ушул өтүмдөгү таш боюнча приступ алып, азыр больницада жатам. Операцияга кире турган эме таш болгондон кийин операцияга показания болсо операция жасайт да. Анан мен айттым, күтө туруңуз. Эгерде азыр колдонулган обезболивающий да, онун баса турган бул приступка колдонгон укол дарылардан эгерде тынчып калса, анда пока операция жасатпаңыз деген мен кеңештерим бар. Анткени ошол ташты дагы, өттөгү ташты дагы ачкачылык ыкма менен, албетте ал жакта башка нерселер да бар, мен бул жерде баарын айтып бере албайм. Өттөгү ташты дагы эрите турган ошол ичегилерди тазалоо менен, пробиотиктерди колдонуу менен жана дополнительно ошо желчные соли деп коет, ошолорду колдонуу менен бизде азыр айтам, бир 3-4 бетагымда жакшы, абдан жакшы натыйжалар бар. Ташым кичирейип атат, приступ бербей калды, размери азайды дегенчи. Ошондуктан эми сиз суроо берген үчүн мен эстеп кеттим да, ошон үчүн. Да, хирургиялык да. Ошондой канча адам болсо баары тең аргандай да. Ооба. Ушундай. Кийинки суроом болсо, эми өтө эле өзүңүз да айтып кеттиңиз, ашыкча салмак менен кайрылышат депчи. Сулуу болгубуз келет, баары сулуу болгубуз келет, баары жаш болуп көрүнүкүбүз келет, энергиялуу болгубуз келет. Ошол кандайча жыйынтык берет? Да, ачкачылык кантип ага жардам берет да? Ооба. Или анын таасири? Салмагы көп болсочу? Албетте, эми салмак боюнча айтканда, ачкачылык бул эң натыйжалуу десек болот ыкмалардын бири. Анткени көптөгөн ыкмалар аркылуу адам арыктаса болот. Мисалы спорт менен, мисалы диета менен. Бирок спорт менен арыктаган адам арыктайт, албетте арыктайт. Бирок ал жерде арыктаганда айырмасы, ачкачылык менен арыктаган менен айырмасы бул келбетте, процессте. Спорт менен арыктаган адамдын мындай ашыкча салмагы көп адам тез арыктаганда картая түшөт да, бырыштар түшө баштайт, мындай булчундар шалпыя баштайт да, мындай эме спорт менен көбүрөөк басып, андай ушинтип тез арыктайм деген адамдачы. Да, арыктаса болот, бирок ошондой результаттарды көрүшөт адамдар. Анан диета менен арыктагандар бар. Азыр аябай көп ушундай марафондор да, ошолорго катышып, бир жума мындайды жебедим, мандайды жебедим деп арыкташат. Да, алар да результат беришет. Бирок аларда дагы ошондой эффект бар да. Ачкачылык менен арыктаганда именно ошол аутофагияны киргизиш үчүн, адам организмге активдештириш үчүн биз 48-72 сааттан кийин башталат деп атпайбызбы? Ошон үчүн 5-7 күн толугу менен тамак аштан баш тарткан адамда биринчиден бул май эри баштайт, то есть бул именно внутреннее жировое питание кете баштаганда, жана жанагы аутофагия ар бир клетканын деңгээлинде башталгандыктан ал тандабайт, бул только май, бул мен только майды эле жейм, кожаны жебейм депчи, мындай айткандачы. Ошол кожада дагы, белокко дагы таасир этет, териге дагы. Ошон үчүн анча мынча адамдын бетиндеги жанагы мындай кандайдыр бырыштары азая баштайт аутофагия аркылуу. Кадимкидей беттери туңара баштайт. Кадимкидей адам моундай экинчи эек же болбосо эмелер азая баштайт. Муну эми аутофагия менен түшүндүрөйүн. Андан башка дагы бизде гормон роста деп коет, булчундар дагы болчу. Гормон роста бул өсүү гормону. Ушул өсүү гормону азыр изилдөө менен келгенде, спорт менен 2 саат заниматься эткенде, да, мисалы бир фитнес клубда, ал 8 эсе көбөйөт. Ошон үчүн жакшы булчундарга таасир этет. Бирок ачкачылыкта 21 жолу, 21 эсе.
спортко караганда дагы гормон роста ачка убакта көбүрөөк чыгат экен. Вот ушундай илимий изилдөөлөр кызыктуу албетте. Айкалыштырса болобу спорт менен ачкачылыкты? Албетте болот. Жана мен сизге айтып кеттим, ачкачылык учур бул физиологиялык биздин кадимкидей эле акыбал. Буга бул оору эмес. Бул атайын мен ачкамын деп объявление берип бир жерде жатыптын деле кажаты жок. Просто баягы көп күндүк баягы биринчи жолу тажрыйбасы жок адам мындай туура эмес жасап алып дагы осложнение болбош үчүн биз айтып атабыз, сөзсүз врачтын көзөмөлүндө үйрөнүп, анан бүт толугуну билип алып, кийин менде аябай көп азыр менин бейтаптарым бар. 1-2 жолу мага келгенден кийин уже кадимкидей эле жумушка барып, кадимкидей эле өзүнүн жашоосунда жашап, иштерин, физикалык жумуштарын жасап, спортко дагы барып, ачкачылыкты өткөрүп жүрүшөт да. То есть бул ачкачылык физиологиялык мындай бир акыбал. Ал учурунда спорт менен деле, эми албетте биздин курста биз жеңил биринчи жолу көбүнчө өтүшөт да, бизде анан жеңил түрүндөгү гимнастика, йога сөзсүз өткөрөбүз күнүгө. Бирок оор жумуш же болбосо оор спорттук нагрузка да, аларды албетте бул убакта мындай адамдын акыбалы бир аз сунушталбайт. Не позволяет. Да, адамдын акыбалы бир аз баягы алсыз болгондуктан ал ошол жумуштарды жасай албайт. Бирок ходьба, прогулка, йога, гимнастика, вот сиз аябай тоолорго чыкканды жакшы көрөсүз, сиздин хоббиңиз да, ошондой тоолорго деле чыкса болот. Жакында эле бир биринчи типтеги диабети бар, мен азыр фамилиясын унутуп калдым, баягы буга кызыктар болгондуктан ар кандай булактардан окуйсуң да, жакында эле вот 2 ай болду, 3 ай болду, биринчи типтеги диабеттеги киши марафон чуркады да, ачкачылык убакта. Он доказал, что ушул убакта физикалык мүмкүнчүлүгү жөндөмү болот. Именно болгондо да биринчи типке. Мен аябай таң калып эле койгом. Америкада болуш керек эле. Ушундай. То есть спорт менен заниматься этсе болот. Кадимкидей жашоосунда дагы жашап, жумушун жасап, ачкачылыкты өткөрсө болот эле. Ооба. Мен аны өзүмдүн мисалында айтып кетким келет. Мен жолдошумдуку бронхиальный астма. Анан ушу 1 жыл мурда 6000 бийиктикке чыктык да, тоого. Ал жерден эми ушунчалык жеңил тамак берип атты, ач колдук деп деле айта албайбыз. Бирок эми тоого чыкканда кайсыл убакта жейсиң? Үйдө улам жей берсиңби? Ал жерден болсо 2 мал болуп аттыбы, ушундай 3 мал болуп аттыбы, бирок өтө жеңил болуп атты да. Кыргыздарда деги сөз бар эмеспи? Жолго чыксаң, жеңил чыгыш керек деп. Дагы бир суроо анда сизге, Чынарайым. Азыркы кезде мынакей мүмкүнчүлүк болгондуктанбы, же кандай, же информация көп болгондуктан бариатрический методко көпчүлүгү ошондой метод менен арыктап, ошондой метод менен жана майын казы деп коет го, казысын кестирип атышат. Сиз ошо көз карашыңыз кандай? Мен эле тааныган бир келиндер айтып калды да, ой, биздин подружкаларыбыз ушу казынын баарын алдырып салды деп өзүнчө бир жечкен сыяктуу кылып айтып берди да. Ооба, албетте биздин Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө эл арасында ашык жасалмак бул семирүү. Бул пандемияга эле айланып атат. Ооба. Өтө азыр биз чоңдордон эмес, даже жаш балдардан анткени образ жашообуздун ошого алып келип атат. Телефон, лифт, машина, бүт эле заманбап жашоонун шарттары аз кыймылдуулукка алып келгендиктен жана тамактануу индустриябыздын өтө адамдын ден соолугуна зыяндуу углеводдук заттарды көп колдонуу, туура эмес тамактануу десек болот. Ушуларды баары эми дагы стрессибиз көп чындыгында бул.
Стресс адамды семиртет, анткени кортизол гормону бул кадимкидей эле организмге метаболизмди өзгөртүүгө чоң эле роль ойнойт да. Бул жөнүндө дагы мен ошол лекцияларда аябай жакшы түшүндүрүп берем. Ошол ачкачылык аркылуу дагы биз ушул стресске дагы көп таасир этсек болот да, именно кортизолду төмөндөтүү максатында. Ошондуктан баягы семирүү аябай көп, семиз ашыкча салмагы менен болгон ожирение менен. Анан адамдын психологиясы ушундай, баягы жеңил жолун кандайдыр бир тез кабыл алышат да. Жеңил жолу бул бир мында азыр аябай маркетологдор жакшы билгендиктен, бул адамдын психологиясын жакшы билгендиктен, алар өтө мындай көп эл арасында рекламаны жүргүзүшөт да. Мисалы, чайды ичип койсоң эле арыктап каласың. Ошол эле убагында ошол жеңил эле бир кофени ичип койсом эле арыктап кетет экен деп ишенебиз. Бир чайды ичип койсок же бир таблетканы ичип койсок деп. Эми биз врачтар түшүнөбүз, ал туура эмес да. Адам арыкташ үчүн биздин зат алмашуу метаболизмибиз оңолуш керек. Метаболизм организмде оңолуш үчүн ага шарт түзүш керек. Шарт түзүш үчүн ал калорияны азайтып көбүрөөк кыймылдаш керек. Башка рецепт жок. Арыктайм деген адам бул ушул оозун жабыш керек, көбүрөөк кыймылдаш керек. Я баарын айтам, башка рецепт жок. Адам деген ушинтип гана өзүн оңдой алат. Бирок баары деле эми баягы спрос бар жерде предложение болот дегендей, ар кандай ыкмаларды азыр дүйнө жүзүндө сунуштаган үчүн элдер ушундай ашказанын алып салганга, кичинейткенге же болбосо ошол майыны кесип салганга, бирок ага кепилдик жок да, кайра эле май дагы эле өсөт, дагы эле көбөйөт. Ага кайсы кепилдик? Ашказанды алдыргандар боюнча айтып кетсем, мен өзүмдүн эле бейтаптарымдын бири бир нече жолу мындай ачкачылык менен дагы арыктайм деп аракет кылып, бирок арыктай албады. Анткени үйгө барганда дагы эле баягы эски привычкалары да, баягы өзүнүн өзгөрүүсүгө көңүл бурбады да. Анан бирок бирөөлөр ушуну сунуштаса, Өзбекстанга, Ташкентке барып, ушул жакта мага чалды. Мен азыр врачка кирип чыктым. Мага кандай кеңеш бересиз, Чынар Осмоновна? Я здесь стою дейт. Я сейчас не знаю, что делать. Анан мен айттым, да, албетте ар бир адам өзү жоопту, өзү тандайт. Тандоо өзүңдө. Жеңил түрүндө ошону ашказаныңды азыр алдырып, кичирейтип келесиң. Албетте ашказан кичинергенден кийин, алдыргандан кийин тамак көп жей албайсың. Бирок өмүр бою кускуң келип, мындай тошнота да, ошондой жана башка симптомдорго дайыма сен баш ооруусу болушу мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн. То есть сен өмүр боюга инвалид болосуң деп айттым. Андан көрө осознанно өзүң ойлонуп, ушул арыктоо жолдорунун түрлөрү көп. Баарыны мындай физиологиялык биздин эч бир органыбызды, бул Алла Таалам бизди жаратканда эч жерибизди кем кылбай жараткан. Демек аны сактап калыш керек. Сактап калуунун жолун издеп, ошол ал эмес, башка бул крайний случай, башка жолдору бар. Ошонун баарын колдонгон экен, жасатпай келген. Бирок жасаткандардын ичинде результат бар, бирок алар оорулуу болуп, андан бетер оорулуу болуп калат. Эч кандай андан кийин баягы мурдагындай мен деним сак, мындай бүт органдарым мурдагыдай иштеп калат деп кепилдик жок. Кепилдик жок. Сизге ушу арыктоо максатында келгендер кайрадан дагы курстарга келдиби эле? Же бир жолу эле курс өтүп эле ошо менен жоголуп да эле результатка болуп эле сон болуп калабы? Ошо. Эми да, албетте мен баарына түшүндүрөм. Биринчи жолу келгенде үйрөтөм, көрсөтөм, сабак өтөм. Ошол бакыт жана ден соолук жана бакыт мектеби деп бизде программабыз түзүлгөн. Ал программада толугу менен биринчи организмге кандай пайда алабыз, бул ачкачылыкка эмне келдик. Экинчи ушул бүт оорулардын тамыры ичеги карында болуп, азыр ушундай изилдөөлөр келип ошого такалып атабыз медицинада. Ошону түшүндүрүп берем. Эмне үчүн ичеги карындын ахвалы биздин өнөкөт оорулардын тамыры десек болот да.
даже мээ ооруларга чейинки ооруларды, даже паркинсонизм азыр лечим через кишечник дегендей ошону түшүндүрүп беребиз. Өт жөнүндө деги эле психологиянын ушул туура тамактануу жана арыктоо жолдору жана ошондой эле кандай минерал, витаминдер жетишпегендиктен кандай симптомдор болот. То есть бул врачтарды окуткандай биз баягы протоколдордо эмес, бейтаптар үй шартында өзүнүн кам көрүү эрежелерди үйрөтөбүз. Уйку жөнүндө дагы, ар бир гормондор жөнүндө, стресстен кантип арылуу, кортизолду кантип азайтуу, кортизоловый телосложение деп биз ушул именно почему ич көбөйүп кетет, адам азыр эмнеге семиргенде ичи чоңоюп, буттары арыктайт, бул деген кортизоловый тип да. Ушулардын баарын түшүндүрүп беребиз. Анан ошолордун арасында түшүнүп өзүнө аябай мындай бир мен баарын айтам, белди катуу байлап, эми баштагыла жаңы жашоону, жаңы көндүмдөрдү. Биринчи байлык ден соолук деген адамдар, Да, биринчи байлык ден соолук деген адамдардан менден кетип дагы, анан кайра келип, кетип, вот даже азыр 3 жылдын ичинде 5 жолу кайталагандар бар да. Ошолордо кайра келип, с каждым разом десем болот да. Азыр ар бир келгенде өзгөрүүсү көбүрөөк, анан плюс мотивация алып кетет, плюс подтверждение алып кетет, плюс биз бири бирибизге жөлөк болуп, ошо менде сөзсүз WhatsApp сопровождение бар. Мен группама келгендерге мен дайыма айтам, мен силерге өмүр бою үй бүлөлүк дарыгер болуп берем, бекер. Ошентип атып алар кайсы суроо болсо, качан болсо мага беришет, ошентип атып баягы жөлөк болуп, колдоп, мен бейтаптарымдын кээ бирлеринин аябай жакшы натыйжаларын көрүп атам. Мисалы, Бегимай деген бир кыз бар. Январда, былтыр 24-жыл январда 100 килодон ашык болчу. Ал сүрөтү да бар. Анан ушунчалык ал мындай бети дагы, келбети дагы өтө чоң болуп кетип, анан деген ошол 24-жылдын августунда келгенде уже 67 килограмм болуп калды. Бул абдан сонун болгондо дагы бир да бетине бырыш түшпөй. Бир да бул экинчи колдору, буттары там шалпыйган эмес вариантта. Ошондой болуп, наоборот, жашарып, октябрда дагы келди. Ушинтип атып, бул өзүнө каждый раз келгенде, мисалы, 100дөн 90го түштүм, ой, 90дон аябай 100гө, анан 80ге түштүм, анан 70ге түштүм деп атып, ушинтип атып, Бегимай азыр өзүнүн кызы бар, турмушка чыккан, ал кызынан да жаш көрүнөт. Да, ошондой. Ошон үчүн арыктоо максатында келген бейтаптарыбыз өзүнүн биз айткан, жана биз ал жерде бүт физикалык активдүүлүктү да түшүндүрөбүз. Аз дегенде адам 10 000 кадам, эми спортко барбасаң деле 10 000 кадам басууну аракет кылгыла. Кандайдыр минерал, витаминдер жетишпегендиктен болот, ошол стресстен болот, ичеги карыны бузулганынан болот. Ар бир гормонду түшүндүрүп бергенде ошого каршы кайсы дары дармек деп койсок деле болот, минерал, витаминдер деп койсок болот, эми кошумча ошолор менен өзүңөрдү оңдогула деген эмелерди алганда жакшы эле натыйжалар бар. Бирок бейтаптарыбыз кайра келишет. Кайталоо курсу деп коебуз. Кайталоо курска келгендерди мен аябай жакшы көрөм. Анткени алар уже баягы бир адам эч качан жакпаса келбейт. Демек ал жакты, демек ыраазы, демек ал пайда көрдү. Эң негизгиси результат көрдү. Ошол результат көргөндөрдүн арасынан таң калыштуу результаттар бар. Эми биз азыр баягы көбүнү айта албайбыз, эми оорулар бар. Айта берсе, бул мисалы апам деле өтө айтып кетсем болот. Мен өзүм апам аябай катуу аутоиммундук ооруга душар болгон. Мен билем да, пузырчатка деген диагноз коюлган. Ал канча жыл болду эле? 12-жылы. 12-жылы, Да, 12-жылы. Биздин үй бүлөбүз баарыбыз эле биз врачтарбыз, 5 тууган болсок, 4-өөбүз врач, атам бар врач, апам деле медсестра, бирок врач болбосо деле түшүнөт да бүт оорулардычы. Анан бул ооруга душар болгондо биз эми биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун протоколдору менен иштейбиз да. Кечиресиз, апаңыз канча жашта азыр?
азыр 78-ге кетти. 78-де. Да. Ал 10 жыл мурда болуптур, Жок, ошондо. 13 жыл. 13 жыл болуптур. Да, 13 жыл мурун болду. Бул диагноз менен 13 жыл жашоо бул ишене албайсың. Пузырчатка деген диагноз бул эми злокачественный теринин злокачественный оорусу да. Дайым өмүр бою баягы гормондор менен жүрүш керек. баягы протокол боюнча да айтсакчы. Да, биздин протокол эми мына бир нече сизге да консультацияга келдик. Анан ал протоколдо гормондон башка ыкма жок. Ооба. Бир гана гормон кармайт аны. Гормонду мен өз колум менен цитостат киптер болду, гормондор менен. Мисалы мен ушунчалык баягы пульс терапияны жасаган күндөрүбүз болду, чоң гормон менен да. Бирок апамдын ахыбалы гормон берсек жакшы болот, бербесек дагы эле күчөп кетет. Ошонун айынан мен анан изилдей баштадым. Мен бул ачкачылыкка келүүнүн дагы себеби мен апам. Анткени ушул апам катуу ооруганда аябай изилдеп баштадым. Кайсы бүгүнкү күндө дүйнөдө кандай дагы кошумча ыкманы колдонсок биз апамдын оорусуна жардам беребиз дегенчи. Ошентип атып мен ошол бул 12-15 жылдары андай макалалар аз болчу. Азыркы күндө көбөйдү. Да, вот аутоиммундук ооруларга дагы ачкачылык жардам берет деген жерин окугандан кийин атайын ушул Москвага барып Ворошиловго жолугушуп ошол жерден окуп анын анын бейтаптарынын арасында ушундай оорулар барбы жокпу деп сурап өз көзүм менен өз эмеми көрүп келип анан апама колдоно баштадык. Албетте апам эми бул уже улгайган жашта, албетте кыйналды бир аз. Бирок былтыр приемго келип кетсе керек, апаңыз? Да, апам Кудайга шүгүр, апам жашап атат. Ушул анан интегративдик окууга барып келгенден кийин ушу ичегилерден кайсы өнөкөт бар болсун, даже онкология оорусу болбосун, азыркы күндө интегративдик принцип менен алганда биз ичеги карын системасын оңдоо жолу менен гана биз жардам бере алабыз деген жерин окуп келип, анан апама колдоно баштадым. Ичеги карынды кантип оңдойбуз? Албетте бул ачкачылык жардам берет. Очищение да, албетте. Анын ахыбалын кантип оңдойбуз? Албетте бул пробиотиктер. Ошентип атып, эми болгон билимим, болгон окууларымдын натыйжасы эмнеге алып келди? Апамдын обострениялары деп коеюн, азайды. Гормондун дозасын азайттык. Ушинтип келатабыз азыр. Апам деле өзү доктор болуп калды, өзүнүн оорусуна албетте көп ооруган, көпкө созулган ооруларда ушинтип калат. Гормон менен бир жагынан пайда бергенибиз менен аутоиммундук ооруларга, бирок бизде дырявый кишечник деп коет, бул именно ичеги карындагы болгон процесстерге өтө зыяны да көбүрөөк. Башка органдарды эске албаганда. Антип биз иммунитетти төмөндөтүп алабыз деп атып, биз параллельно жасадык да. Ушинтип атып, биринчи ошо кызыктар болуп, ошол макалаларды окуп, ошондон башталып кетти. Ошондой мен ойлойм. Апаңызга салам айтып коюңуз. Да. Апам сизди көп эстейт, сизди аябай жакшы көрөт. Биз үй-бүлөбүз менен сизге аябай ыраазыбыз. Апамдын доктору деп. Убактыбыз ченелүү болуп бараттыр. Деги эле убакыт ченелүү да. Же болбосо ушул тема боюнча дагы көп маек кылсак болот. Анан мен ушул маектин аягында сизге бир кыска, жана блиц инфо деп коет го, ушундай бир суроолор даярдадым эле. Өз тажрыйбаңызда ачка болуунун эң узун убактысын эстеп, ал канча күнгө созулган? Мен өзүм мына 3 жылдан бери курсту өткөрүп атам, да? Анын 2 айда бир жолу группалар менен сөзсүз 7 күндүк ачкачылык курсун өткөрөм. 2 айда көп, созулса 3 айда бир. Так ар дүйшөмбү күнү мен кыска мөөнөттүү 24 сааттык суу ичүүнү практикалайм, жана 4-күнү сухой голодание, бул деген орозо, кадимкидей орозо кармаймын. Ошондуктан
мындай акыркы жылдары ачкачылыкты көп өзүм үчүн көп колдоном деп айтсам болот. Ачкачылык жөнүндө кайсы күндө кандай өзгөрүү, эмнени сезет өзүм баягы через себя дегендей өткөргөн үчүн мен баарына бейтаптарга түшүндүрүп айтып берем. Бул суроону да кайталап атат окшойм. Келечекте ачка болуу терапиясы медицинанын расмий бир бөлүгү болуп калуу мүмкүнчүлүгү барбы? Бар. Мен ойлойм, анткени бир жөндөн жөн эле илимий изилдөөлөрдүн далилдери, тастыкталган макамалар же болбосо мына Нобель премиялары бул башталышы да. Мисалы, официалдуу ачкачылык ыкмасы көп өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлигинин реестрине кирген. Даже биздин алыска кетпейли, бул эми Россияда СССР убагынан бери эле бул официалдуу СССР убагынан бери эле бул колдонулуп келген жана саламаттык сактоо министрлигинин реестринде болгон. Атайын курорттор болгон, атайын клиникалар болгон. Азыркы күндө мисалы Москва дейм, Россиянын кайсы шаарыны Google менен эле басып туруп, центр лечебного голодания деп бассак, бир 18 центр чыгат да. Эми алыс бул, эми макул. Россия алыс, Америка, Япония деп, Европа, Германияда аябай, Израилде көп колдонушат. Даже официалдуу больницаларда отделение лечебного голоданияларды киргизишкен да. Мына Казакстан уже 7 жыл болду саламаттык сактоо министрлигинин реестрине киргизгениге. Официалдуу. Ошон үчүн казак биздин врачтарыбыз деп коет, биздин коллегаларыбыз аябай көп колдонушат. Анткени официалдуу бар да. Бизде Кыргызстанда мен ойлойм, бул дагы убаксаты менен келип, сөзсүз официалдуу расмий түрүндө реестрге кирип, жана врачтар үчүн окутуу курстар ачылып, жана бейтаптарга атайын мамлекеттик больницаларда отделениялар ачылат деген менин кыялым. Ишкердик, саякат жана медицина ушул 3 тармактын кайсынысы сиздин мүнөзүңүзгө көбүрөөк туура келет жана эмне үчүн? Ишкердик, албетте, ишкердик менен азыр мен иштеп атам. Саякат бул менин эми азыр өзүм айткендей, мен өтө жакшы көрөм саякатты. Азыркы күндө бир 30дан ашык өлкөлөргө, чет өлкөлөргө барып келдим. Барууну аябай каалаймын. Ички туризмди, ошол ички Кыргызстандын дагы ар бир бурчуну көрүүгө, элдерди үндөп, мен атайын ушул 7 күндүк дарылоочу орозо курстарын ар кайсы жерде өткөрөм. Кооз жерлерде, тоолуу жерлерде, таза аба жерлерде, шарт жакшы да ал жерлердечи. Ошондуктан ички туризмди өнүктүрүү максатында, мисалы Баткенди көрбөгөндөр Дугава деген тообуз бар. Ошол жерге Баткен, ошол Кадамжай районуна караштуу Дугава деген аябай жакшы жайлоо тоо бар. Союздан бери калган альплагер да, бул Союздан бери дегеним, анткени альпинисттер, союздук деңгээлдеги альпинисттер жана космонавттар келип ошол жерде атайын алардын кандайдыр бир базасы болуп турган. Мен аябай кызыгып калдым. Тоо деген. Сиз анткени тоо. Ошол жерде дагы сонун база бар. Аябай жакшы ремонт болгон. Ошол жерге дагы биз уштурабыз. Андан башка мына Чүй Бишкек үчүн биз Кой Ташта өткөрөбүз. Кой Ташта дагы сонун Гүлмира Мамбеталиева атындагы эс алуу борбор бар. Ошонун базасы дагы абдан кооз, бардык шарттары ушул ачкачылыкты өткөргөнгө, прогулкага, таза абасыга жана минималдуу баягы адамга керектүү шарттары баары бар. Мына жакында биз Таласка дагы жөнөп жатабыз. Бешташ деген кооз жеринде сүйлөшүп койдук. Майский байрамдарда ошол жерде уже баштап атабыз. Ысык көлдө албетте былтыр да бүткөнбүз. Сиздики закрытый клуббу же башкаларды да чакырасызбы? Мына айтып коюңуз. Мен жок, биздики баары эле кызыктар болгон элибиз үчүн ошо ачкачылык менен өзүмдү оңдойм. Жана ачкачылык аркылуу өнөкөт ооруларыма жардам берем, айыгууга, жеңилдетүүгө дегендерге. Эми баягы биз врач болгондуктан албетте биз блогер эмеспиз, же болбосо кандайдыр социалдык тармактар менен иштеген инструменттерди жакшы билбегендиктен рекламаны социалдык тармак аркылуу
эми эле үйрөнүп атабыз, эми жакшы билбейбиз. Ошон үчүн рекламабыз көбүнчө биздики баягы сарафанный радио. Мен бейтаптын бир бейтабым келсе, мисалы, ал сөзсүз үй бүлөсүн алып келет, досторун алып келет. Меден мисалы балдарга чейин алып келишет да, вот өспүрүм балдарын да алып келишет. Биз 10 жаштан жогору алабыз балдарды. Мисалы, аял киши келсе, күйөөсүн алып келет. Күйөөсү келсе, вот жакында бир аял күйөөсү келип кетти. Ал келип кеткенден кийин аялы менен 2 кызын жөнөттү. Ушундай да, апасы келип кетсе, балдары ушинтип достору, курбулары болуп, сарафанный радио жакшы иштеп атат. А бирок мен баарына айтам, бул рекламаны көргөн бар, көрбөгөн бар, бизди уккан бар, укпаган бар, сарафанный радио бардыгына жеткенче убакыт керек. Ошондуктан ким кызыктар болсо, биздин телефон аркылуу, эми сиздер аркылуу деле телефонду берсек керек. Ооба, мен дагы уже кайрылгым келип атат да, урматтуу достор. Сиз өзүңүз эле көрүп, угуп, тим болбостон баарына бөлүшүңүз. Азыр орозо убагында ушул маалыматты бөлүшсөңүз, соопчулук болот, соопчулук болот, кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап каласыз. Анан дагы биздин ушул подкастка жазылып, подписка жасаңыздар. Дайыма биз жалаң гана ден соолук жөнүндө айтып беребиз. Да, ошентип бизге кайрылса болот, биз ачыкпыз. Телефондо көпкө түшүндүргөнгө шарт түзөбүз. Анан ошол группа жыйылган график түзөбүз, биз ар айда өткөрүп турабыз. Ал график боюнча ошол Кой Ташта, Ошто, Дугавада, Таласта, Көлдө, Разаков шаарында өткөрүп турабыз. Иммунитетти бекемдейби? Бекемдейт. Иммунитеттин клеткалары 80% бул ичеги карында жайгашкандыктан, ачкачылыкты биринчи кезекте ушул биздин тамак аш сиңирүү системасы оңолот. Ошондуктан именно ушул жердеги 80% клеткалар, иммундук клеткаларга жакшы таасир бергендиктен иммунитет өтө жакшы. Диабетке пайдалуубу? Жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алабы? Албетте. Баш ооруну күчөтөбү? Убагында да, ачкачылык убагында күчөтөт, бирок ага биз атайын жардам беребиз. Арыктоо үчүн эң жакшы ыкма деп айта аласызбы? Айта алам. Арыктоо үчүн эң жакшы ыкма биринчиден, бир эле арыктоо үчүн эмес, негизи ал бардык орган системаларына калыбына келтирүүгө жана жашарууга. Жашаруу боюнча айтсак, бүгүнкү күндө жашаруу боюнча арыктоо менен жашаруу өзү бирге кетет го. Бир гана ачкачылык илимий тастыкталган ыкма жашарууга. Стресс деңгээлин төмөндөтөбү? Стресске, мына депрессияга аябай жакшы. Анткени ушул убакта баягы гормон кортизол азайып, жана башка эмелер болгондуктан адам чыга баштайт. Даже бизде случайлар бар, депрессияга өтө душар болгон бейтаптар өзү айтат да, мен даже жашагым келбей калган болчу дейт. Ачкачылыктан кийин дейт, кадимкидей жаңы идеялар келип, жаңы жашоом кызыгуу болуп, андан да бетер ийгиликтүү болуп кеттим дегендер бар. Булчуң массасын жоготууга алып келеби? Булчуң массасын жоготууга эми мына 7 күндүктө алып келбейт. 7 күндүк, 5 күндүк, 10 күндүктө алып келбейт. Анткени бул убакта майлар эрийт, көп күндүктө алып келет. Карылык процессин жайлатабы? Карылыкка эң карылыкка каршы программанын бири бул ачкачылык. Анткени жайлатып, ошол жанагы метаболизм оңдолгондон, аутофаги жаман эски клеткаларды жок кылгандан, стволовой клеткалар, жаңы клеткаларды улам чыгаргандан адам жашара баштайт. Анан ачкачылык менен алектенген адам, ал жаш көрүнөт. Ошо Ворошиловду көрсөңүздөр, ал 70ке ашкан врач, бирок плюс-минус 55ти бересиз. Джош Берг деген бар Америкада, ал да 60ка кирген врач, бирок өзү дайыма алектенет. Ал көп болсо мындай 35-40ка киргендей да. Ошондуктан бул мындай алектенген адам көрүнө эле калат өзүнүн теңтуштарынан, чачы боюнча, тырмагы боюнча, көзү боюнча, келбети боюнча бул жашыраак көрүнөт. Көз карашы боюнча. Көз карашы сөзсүз. Көз караш жөнүндө айтып кетсем, Абдыказина, мен бул убакыт албетте сонуна келип калды, бирок ачкачылык боюнча 6 саат десеңиз деле мен сүйлөп бергенге даярмын.
Вот көз караш боюнча бул албетте биздин мээбизге байланыштуу. Биринчи кезекте мээни абдан ачкачылык жакшы оңдойт. Кантип дегенде ушул амилоидный бляшкалар мээде да болот. Аларды тазалаган сайын, жанагы жаман клеткаларды тазалаган сайын аутофаг аркылуу да еще жаңы нервтер пайда болот. Бул бизде нейрогенез деп айтылат. Жаңы нервтер пайда болуп, адам бизде мээбиз эки булактан энергия алат мээбиз. Биринчиси бул углеводдук, глюкозадан алат. Жана экинчиси бул кетон деп коет, кетоздан алат. Углеводду глюкоза эми бул билесиздер, бул шириндик жана un азыктарынан алган глюкоза менен алган мээ барган сайын картая берет. Организм да картайт, а вот мээ биринчи очередде картаят. Анын эс тутуму түшө баштайт. Эрте карылык ооруларга душар болот, Альцгеймер, деменция жана башка ооруларгачы. А вот кетон аркылуу булак, кетон булагынан алган бул эмне деген булак? Бул майлар расщепление да, именно майлар эри баштаганда алар кетон чыгара баштайт, кетон деп коет эми бизде медицинада. Ал ошол булактан энергия алган мээ наоборот барган сайын эс тутуму оңолот, жаңы клеткалары көбөйөт, акылдуулугу, когнитивный функция мозга деп коебуз биз, бул реакциясы, жаратмандык, кандайдыр бир таланттары деги эле мен бейтаптарымдын баарын айтам. Биздин негизги баарыбыздын эле ниетибиз көп жашоо, узак өмүр, а бирок ошондагы сапаттуу карылыкты, сак карылыкты тилешибиз керек. Аны үчүн азыртан даярданышыбыз керек. Ошол баарын айтам, кыялыбыз баарыбыз ошол 100гө, 120га кирип, небере чебере шыбыра бир неберелердин тоюнда тике кайраттуу болуп, аң сезимиң ачык, жакшы дубаны бир да эме болбой жакшы айтып берүү, качан сенин акыл мүмкүнчүлүгүң ошого бузулбай да, эс тутумуң бузулбай өтө болуш үчүн биз ачкачылык менен азыртан ошого алдын алуу максатында, жашаруу максатында, деги эле өмүрдү узартуу максатында, потому что илимий тастыкталып атпайбы, өмүрдү да узартат деп биз өзүбүз аракет кыла беришибиз керек. Эми акыркы суроо берейин. Буну сиз азыр сүйлөп атканыңызда ойлодум да, чечтим. Мен сизди көп жылдан бери билем. Анан ушу азыр кандай болсоңуз, ушу көп жыл мурда деле ушундай энергичный, ушундай жакшынакай, дайыма орус тилинде айтканда форме жүрөсүз. Сиз өзүңүздүн ушу энергияңызды кантип толуктайсыз? Ушунча оорулар менен жүргөндө энергия кетет. Ошону кантип толуктайсыз? Кантип ордуңузга келесиз? Албетте, мен деле эл катары чарчаймын, бирок ошол ачкачылык менен алектенгенден бери ошол чарчоонун башкача сезимин, кандайдыр бир өзүмдүн организмге болгон таасирин сезе баштадым. Мен 3 жылга чейин айтып аттым го, жанагындай мамлекеттик кызматта жүрдүм. Анан ага чейин биз баягы врач болсок деле өзүбүз колдонбогон эрежелерди, баягы туура жашоонун образын, эрежелерин колдонбойт элек. Анан кийин мамлекеттик кызматта жүргөндө стресс көбөйөт, башка көбөйөт, өзүңө өзүң ээ эмессиң дегендей аябай ден соолугумду бузуп алдым эле. Чындыгында 3 жылдын ичинде ден соолукту баардык параметрлер жагыны оңдогонго мага ушул ачкачылык жардам берди. Бул бир жана албетте уйкуну ордуна коюш керек. Уйкудагы энергияны өтө ордуна коет. Ошон үчүн бул биздин биоритмибизге жараша жашасак, бул күн, ай жөн эле эмес. Бул биздин организмге өтө таасири чоң. Аны эске алуу жана албетте физикалык көндүмдөр. Эми сиздикиндей тоолорго чыкпайм. Анткени андай эми кызыгуу пайда болду. Бирок йога ушу группа менен өтүп атканда обязательно сөзсүз йога жасайбыз.
ошондой күнүмдөр анан көп кыймылдайм чындыгында өзүм аябай мурда мындай жумуштардын баарын өзүм жасаганга аракет кылам үйдүн жумушун көп басууга мен искусственно өзүмдүн кадамымды көбөйтүүгө мисалы чай ичкенге отурганда деле 2 пияла болсо бирден алып келгенге үйдүн ичинде эле мисалы тряпка менен шыпыргын алганда бирден алып барып бири оптом кылбай вот бүт баарына физикалык жумушту өзүм жасаганга аракет кылам басууга аракет кылам анан албетте эмоция бул жакшы адамдар менен анан жакшы көргөн жумушуң менен жүрсөң кадимкидей эле дем алып каласың ушундай эле сырлар деп ойлойм ооба бирок ачкачылыкка номер 1 коёмун ооба жакшы сиз жөнүндө эми каалоомду айтып кетейин сиз жөнүндө баягы чогуу иштеп калбадыкпы институтта ошондо биздин бир коллегабыз айтты эле кайсы жерге барбасын гүлдөтө турган кыз депчи мен ойлойм сиздики баягы бул ыкмага чейин эле өзүңүздүн баягы дээриңизде бар бир мүнөз да ошол чын арайым сизге ийгилик каалайм эң биринчи иретте өзүңүзгө чың ден соолук каалайм сизге жакындарыңызга чың ден соолук каалайм ойлогон ой максаттарыңыз ишке ашсын студияга келгениңизге рахмат чоң рахмат Жапар Абдыгазиевна мен да сизге тилегимди айтып кетейин ошол баштаган ишиңиз абдан байсалдуу болсун өтө жемиштүү болсун ушул көргөн угармандарга жугумдуу болсун ушул балким ушул ар кандай темада ар кандай багытта сонун адамдарды алып келип сиз элге жеткирип атасыз алардын үнүнү ошол үндөр жетсин сиз аркылуу көптөгөн адамдардын жашоосу оңолсун деп тилек кылам жана өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ушул эң биринчи ден соолук рахмат биздин командабызды да кошуп кетиңиз сөзсүз үй бүлөңүз жана жамаатыңызга сонун бул жерде жигиттер бар эрке кызга эрке айымга баарына ошол ийгиликтерди каалайм рахмат чоң рахмат сизге